Ассаламу алейкум. Урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 18 ноябрь 2020 жыл. Бактабыз. Өзгөчө бир зыянкеч жөнүндө сөз кылайын деп турам. Негизинен эчтеке таппай калган учурда, негизинен көбүнчө кышында бакты агартып тазалап жеп койгон учурлар кездешет. Эгер сиздин жериңиз же багыңыз тоого жакын, же токойго, же камышка, же болсо жапайы коен байырлаган жерге жакын болсо, анда бул зыянкеч эртеби кечпи сиздин багыңызда пайда болору анык. Бул өтө коркунучтуу баг үчүн зыянкеч болуп эсептелет. Бактын эң чоң душманынын бири негизинен кышында атака жасайт. Бир жагын же болсо коендун бир жаман жери бактын айландырып жеп коет. Бою жеткенге чейин көчөт кургандай абалга келтирип коет. Бир жагын гана жеп койсо макул демексиң. Бирок тилекке каршы айландырып жеп коет. Мына кыш келатат, тоого жакын биздин жерлер дагы. Былтыры ошондой учур болгон. Кантип күрөштүк, эмне кылыш керек, ошол боюнча сиздер менен сүйлөшүп чыгайлы. Былтыры мына ушул көчөттөрдү досум материал менен байлап чыккан эле. Эрте жазында чечкен. Коен эмнелерди жейт, эмнелерди жебейт. Коен чөп жардын, дарактын сулкун бутактарын бүт баарын жей берет экен. Коенду билесиздер, капустаны жакшы көрөт, алманы жакшы көрөт, башка нерселерди жакшы көрөт. Сабизди жакшы көрөт дегендей. Коен кээ бир жыттарды, нафталин, креалин, же болсо ушундай автолго окшогон нерселердин жытын жаман көрөт. Мына ошону сүйкөп чыкса болот, бирок дарак дем ала албастан кыйналып калышы мүмкүн. Ошондуктан нафталиндин таблеткаларын же болсо ошого окшогон жакпаган жыттар менен шубап чыкса болот. Бирок ал жамыр менен жуулат. Коенго зыян жетпейт. Же болсо бакты тосуп атканда коргондоп коен кире албагыдай кылыш керек. Сетка менен тосо турган болсоңуз 7-ге 7 же 8-ге 8 көздүү рабица сеткалардан коен же коендун баласы жөн гана кире алат. Ошондуктан көзү 5 же 6, 5-ге 5 көздүү рабица менен тоссоңуз ылайыктуу. Астын болсо тикендүү зум менен тосуп коюш керек. Бирок астын дагы казып кирип келиши дагы ыктымал. Бул дагы ишеничтүү жол эмес. Же болсо коенду химиялык ууландыруу аркылуу жок кылса болот. Бирок мал кирип кетип, же болсо башка үй жабдыктарынан жеп коюп, ал дагы зыян көрүп калышы мүмкүн. Бирок карап көрүш керек, кайсы сиздерге ыңгайлуу. Биз кантип жок кылдык? Азыр досумдун кантип коендорду жок кылгандыгын тажрыйбасы менен бөлүшөйүн. Анда эмесе кеттик, биз менен бирге болуп туруңуздар. Мультфильмде жаш балдардын эң баатыр каарманы бул коен. Коен коргонуңузга кирди. Мынакей, бул коендун тезектери. Коендун тезектеринен билсе болот. Бакта коен бар же жок экен. Же болсо көчөттөрдү бир катар караганда агарып жеп койгон болсо, буну коен кажыткан болушу мүмкүн. Коен бар жогун аныкталышыңыз керек. Коен коргонго киргенден кийин мынакей. Эки жагын карайт. Бутун көтөрүп алып, обход кылат. Ит жокпу, адам жокпу, же болсо кайсы бир душманым жокпу деп. Ошону менен бирге, мынакей сиздер көрүп турган капустаны көрдү. Биздин тил менен айтканда карамды көрдү. Жөнөдү коен. Коен жегенге эмне ылайыктуу? Эң биринчи көчөттү кажыбайт. Эң биринчи жей турган нерсени, жашыл нерсени кажыганга аракет кылат.
Мына достор, өткөндө бул жерде алма турат эле, бүгүн капуста экен. Бул жерде сиздерге көрүнүп турган болсо, бул жерде бекитип коюлган капкан турат. Мына достор, мына канап турат. Мынакей өткөндө түшкөн коёндун каны. Коён ушул капкандын үстүнөн кириш үчүн мына чөптөр тосуп коюлган. Анткени түздөн түз ушул капканга түшүш керек. Бул жерде азыр 3 капкан турат. Мына бул экинчиси, бул үчүнчүсү. Бул жерге келер менен коён ушул карамга таштай баштайт. Ушуну жейткенден жегенден кийин ушуга түшүп калат. Сүдүрөп кетпеш үчүн мынакей троско байлап койгон. Мына достор, биздеги эң оңой варианттын жолу ушул болуп атат. Былтыркы жылы айлана тегерегибизде канча коён болсо, ушул капкандар эле жок кылган. Биз туура көргөн эң оңой жол ушул экен. Ушул жол аркылуу бакты сактап калууга болот. Сиздер менен мен Кыланбек болуп болдум. Саламатта туруңуздар.